Түп районунда аялын өлтүргөн деп шек саналган киши ооруканада көз жумду. Ысык көлдүн Түп районунда өз аялын өлтүргөн деп шек саналган киши ооруканада көз жумду. Бул тууралуу маалымат райондук ооруканадан алынды. Маалыматка караганда 45 жаштагы эркек киши 9 январда райондук оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Ал өз жанын кыйыш үчүн малга берүүчү көк таш жана башка дарыны ичип алып ууланганы аныкталган. Дарыгер Вадим Раченский бейтаптын абалы өтө оор экенин, аны кабыл алып жаткандай эле билдирген. Бейтап 10 күндөн кийин 19 январда ооруканада көз жумган. Маркумга көзү тирүүсүндө аялы Гүлмайрамды өлтүрүүгө шектүү катары айып коюлуп, жазык кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ооруканада аны милиция кызматкерлери кайтарып жаткан болчу. Түп районунун 40 жаштагы тургуну Гүлмайрам 9 январда күйөөсүнүн колунан каза тапканы, күйөөсү уу ичип ооруканага түшкөнү мурдара кабарланган. Булак Азаттык. Кайра шайлоо эми казынадан 550 миллион сом кетет. Борбордук шайлоо комиссиясы 2021 жылда боло турчу парламенттик шайлоого канча чыгым кетерин эсептеп чыкты. Боршайком мүчөсү Тынчтык Шайназаровдун айтымында шайлоо кампаниясына болжол менен 550 миллион сом сарпталарын айтат. Шайлоо пландагандай эле май айында болот. Ал эми баш мыйзамды аныктоо боюнча референдум март айында жергиликтүү кеңешке шайлоонун алдында болот, деди Шайназаров. Булак чындык кейже. Байден бүгүн АКШга кирүү боюнча кыргызстандыктарга коюлган чектөөнү алып салат. Учурда Мьянма, Иран, Кыргызстан, Ливия, Судан сыяктуу 13 мамлекеттин жарандарынын АКШга кирүүсүнө чектөөлөр бар. АКШнын жаңы шайланган президенти Джо Байден Кыргызстан кошулган бир катар өлкөлөрдүн жарандарында Кошмо Штаттарга кирүүгө тыюу салууларды жокко чыгарганы жатат. Бул тууралуу анын командасына шилтеме берип РИА Новости маалымдады. Чектөөлөрдү мурда Дональд Трамптын администрациясы киргизген. Байден ал чечимди жокко чыгарып, негизинен мусулмандардан турган жана Африка өлкөлөрүнүн жарандарына АКШга кирүүгө уруксаат берет. Ошондой эле мамлекеттик департаментке аталган өлкөлөрдүн жарандарына виза берүү маселесин жаңылоону тапшырат деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле Байден иммигранттарды АКШдан чыгарылбай, убактылуу жашоого мүмкүндүк берген программаны бекемдөөнү карап жатканы кошумчаланды. Аталган программа ушул тапта депортациядан 700 000 кишини сактап турганы кошумчаланды. Булак чындык кейже. Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28 январда өтөт. Маалыматка караганда, иш-чараны уюштуруу боюнча комитетти президенттин аппарат жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов жетектейт. Президент Садыр Жапаровдун ант берүү аземи 28 январ күнү өтөт. Бул тууралуу президенттин аппаратындагы ишенимдүү булак билдирди. Салтанат Кыргыз улуттук филармониясынын чоң залында болору айтылды. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстандагы президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык Садыр Жапаров шайлоочулардын 79,2% добушуна алып жеңип чыкты. Булак чындык кейже. Жапаров мигранттарды Орусияга поезд менен болсо да жөнөтүүнү сунуш кылды. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Орусияга Кыргызстандан эмгек мигранттарын керек болсо поезд аркылуу жеткирүү керек деп эсептейт. Мындай пикирин депутат 20 январда парламенттин жыйынында кыргызстандыктарды жумуш менен камсыз кылуу сунушун билдирип жатып айтты. Москванын мэри Собянин бир топ жумуш орду бошоп, иштегенге киши жок болуп жатканын айтты. Биз авиакаттамдарды ордуна келтире албай жатабыз. Керек болсо эшелон кылып поездда балдарыбызды жеткиргенге аракет кылышыбыз керек. Билеттердин баарын өкмөт субсидия кылып бериши керек. Орустун акчасын 5-10 миллиард рубль алып балдардын билетин алып берели. 1-2 жылда кайра өздөрү төлөгөндөй кылып, жумушсуздук күчөп баратат, деди Жапаров. Мурдараак улуттук статистика комитети COVID-19 пандемиясынан улам Кыргызстандагы үй бүлөлөрдө бери дегенде 1 киши жумушсуз калганын билдирген. Булак Азаттык.